Ассаламу алейкум, Neostyle каналын көрүүчүлөрү. Бүгүн сиздерге менен кайрадан Neostyle командасынын архитекторлору сиздерге классика түрүндөгү үй менен тааныштырып кетебиз. Сиздердин назарыңыздарда чоң арга айылына жайгашкан классика түрүндө стилинде жасалган үй. Үйдүн жалпы квадраты 320 2 этаждан турат. Жана цокольный этажы бар. Байкап кетсеңиз, кире беришинде калгасы бар. Машинеге да өзүнчө үйдө чыккан раздвижной ворота каралган. Бул жакта болсо чырактар, чатыры болсо металлочерепицадан күрөң түстөгү. Үйдүн жасалгасы болсо сары таштан жазылат. Сары таш менен жазылат. Жана мындай клинкердик кирпичтер менен косулат. Ушундай алып 2 зонага бөлүнгөн. Декорациясы. Үйгө эшиктен киргенде эле машина токтотуучу жай бар. 2 машинеге. Андан кийин өткөндөн кийин биякта елкалар тегилген. Жана кичинекей ушундай тоолок кустар менен бияка 2 чоң чырак отурулган. Байкасаңыздар, үй мында кичине склондо турат, кичинекей рельефте. Бияк жай ылдыйраак, мындай бул жол менен өйдө чыккан сайын өйдө болуп кетет. Участок наклон менен. Капталында да эшик бар кишилерге. Бул жак менен кирип үйгө кирип кетсе болот. Байкасаңыздар, террасасын, биринчи этаждын террасасында биякта водопад жасап койгонбуз. Жайында абдан салкын, мындай бриз берип турмак да. Эс алып турган, биякта эс алып чай ичкенде, эс алып отурганда. Күн ысыкта ушул жерге отуруп эс алсаң кандай сонун. Анын үстүндө экинчи этажда да терраса каралган, чоң кенен терраса. Бул жакта да отуруп эс алсаңыздар болот. Бул болсо үйгө кире бериши. Янда классика түрүндө ковкалар коюлган. Бул тепкичтин астында да чырактар бар. Кечинде күйгүз койсо болот. Сонун бул тепкичте жарыктанып турат. Биякта да осветительный чырактар коюлган. Кечин абдан кооз көрүнмөкчү бул жерлер. Терезени байкасаңыздар, чоң терезелер, витражный терезелер. Биякта дагы биринчи этаждан террасага чыкканда чоң терраса бар, 2 ачылма эшик менен. Бул жакта да потолоктор люстра коюлган. Мунун астына люстра коюлган. Бизде мына декоративный панно коюп койгонбуз. Бул жакта люстра бар кире беришинде. Үйдүн капталында подвалга кирчү тепкич бар. Сырттан киребиз. Аны пландан көргөзүп кетем. Бул жака ичинде эмне бар, кандай бөлүмдөр бар. Планировкага жеткенде үйдүн артында дагы эшик бар. Бул жакта постройкалар бар, барбекю зонасы менен. Жана бир машина токтоочу жай бар. Бул жерде да машина токтоочу жай бар. Раздвижной воротасы менен бул жерде машина токтоп турат. Үйдүн чатыры да күрөң түстө жазылган, металлочерепица менен. Терезелер чоң витражный, классика түрүндө болгон клиенттин каалоосу болчу. Ушул каалоосун толук аткарып бер десек болот. Клиентке абдан жакты. Бул үйдүн 3D визуализациясын сиздерге көргөзүп кетем. Азыр сиздерди планировка менен тааныштырмакчымын. Бул үйдүн биринчи этажы. Үйгө кирип баратканда жери. Могул жер, ушул жер. Үйгө киребиз. Үйгө киргенде эле тамбур бар. Тамбурдан кийим чечинип, бут кийим чечип нары өтөбүз. Кийинки комната бул холл, гостиный. Бул жакта тепкич бар экинчи этажга жана цокольный этажга. Бул аябай кенен. Холлдон нары столовыйга өтөбүз. Бул столовый бакырсаңыз өтө кенен, 33 квадрат. Кийинки бөлмө болсо уктоочу бөлмө. Уктоочу бөлмөнүн өзүнүн душ жана санузел бар. Бул 3-чү номерде жайгашкан кухня. Кухнясынан террасага чыкса болот. Жайкы терраса. Бул столовыйдан эшик бар, эшиктен бул эшикке чыгып кетсе болот. Сиздер экинчи этаж менен тааныштырып кетейин. Экинчи этажды көрүп турасыздар. Экинчи этажга тепкичтен чыккандан кийин биякта холл бар. Холлдон кийин бул 3-чү номердеги уктоочу бөлмө. 21 квадрат. Андан кийинкичи 4-чү бул мастер спальня.
Бул уктоочу бөлмө, өзүнүн душ, санузел, туалети бар. Жана өзүнүн кийим чечкен гардеробу бар. Андан кийинки бөлмө бул жалпы ванный комната. Андан кийинки сегизинчи бул дагы өзүнүн дагы бир мастер спальня. 2 мастер спальня бар жалпысынан. Өзүнүн душ ваннасы менен жана гардеробный комнатасы менен кичинекей. Бул биринчи болсо кабинет. Кабинеттен дагы террасага чыкса болот, 2 этаждын террасасы. Үйдүн жалпы аянты айтып кеткендей 320 квадрат. 2 этаждын жалпы аянты 136 квадрат. Тышкы стеналар кирпич менен жасалган. Үй негизи каркасный системасына жасалган. Жана кирпичтер менен ортолук толукталган. Биринчи этаждын жалпы аянты 131 квадрат. Үйдүн жалпы размерин алганда 10го 21. Бул осьтор менен алганда. Цокольный этаж менен тааныштырып кетейин. Цокольный этажда бул биринчи номер менен тренажерный зал бар. 42 квадратный метр. Кийинкиси санузел, умывальник менен. Кийинки үчүнчү бөлмөбүз прачечная, 4 квадратный метр. Кийинки 4-чү номерде болсо дагы бир прачечная. Кийинки 4-чү номерде болсо техническая комната, бойлерная бар, отопительная комната. Бул жерде эшик бар, эшиктен сырткы короого чыгып кетсе болот. Жалпы цокольдун жалпы аянты 56 квадратный метр. Сиздерди геймплан менен тааныштырып кетейин. Жана айтып өткөндөй эле дворго киргенде эле 2 машина токтоочу жай бар. Бул жакта жашылдандыруу каралган, елкалар коюлган, жана 2 бак коюлган. Жашылдандыруунун тегерегинде биякта чырактар коюлган. Дары өткөндөн кийин тепкич бар. Үйдүн аянты, үй орнотулган жер, жайгашылган жер. Бул болсо үйдүн аркы летняя кухнясы бар, бул жерде каралган. Жана бир навеске машина. Бир машинеге навес каралган. Ал сиздер 3D визуализациясы менен тааныштырып кетем. Бул үйдүн киребешиндеги көрүнүшү. Биякта байкасаңыздар водопад бар. Бул террасанын көрүнүшү. Жашылдандыруу ушундай болот. Биякта чырактар коюлат. Биякта да дубалдарга, тосмолорго жашылдандыруу болот. Вертикальное озеленение. Бул болсо үйгө көчө жактан көрүнүшү. Ушундай 2 ачылма калгасы болот жана раздвижной ворота болот. Бул үйдүн ичи, өйдө жактан тартылган. Ушундай кустарниктер тигилет тоголок. Бул болсо бийик жерден тартылышы. Шашпай паузадан да көрө алсаңыздар болот. Кааласаңыздар биздин Neostyle командасына чалып байлашып бул проект менен таанышсаңыздар болот. Бул бекер, үйдүн арча көрүнүшү, двордун көрүнүшү, машинелер отурат бул жерде. Байкасаңыздар, ушундай жарыкчылар орнотулмак. Ошо сиздер бул классика түрүндөгү үй менен тааныштырып кеттик. Жакса лайк басаңыздар, комментарий калтырып кетиңиздер. Биздер менен байланышыңыздар. Биздин офиске келип пекер консультация алып кетсеңиздер болот. Инстаграмга да жазылыңыздар. Эмки проекттен көрүшкөнчө жакшы калыңыздар.